Жолдошум улутту Думган. Өзүм кыргызмын. Для бабушки тогда раньше Бул тапочкалар болсо чоң энелер үчүн. Алар илгери өз колдору менен бул бут кийимдерди тигип сайма түшүрүшкөн. Эртең мен саат 7-де турам. Эртең менки эшикти алды шыпырмай. Арабтар биздин аталар, ал эми энебиз Кытай. Ошондуктан биз Думгандар Аллахка ишенебиз жана динибиз ислам. Ал эми ашканабыз Кытайдан. а кухня у нас все китайская. Биз азыр Чүй облусуна караштуу Милианфан айылында турабыз. Бул айылдын жашоочуларынын басымдуу бөлүгү Дунган улутундагылар. Милианфан деген сөз Дунган тилинен кыргыз тилине которгондо күрүч өрөөнү деп айтылат. Борбор телеканал бул ирет Кыргызстанда жашаган Дунган элинин жашоосу менен тааныштырат. Кеттик. Биринчи эле айылдын тарыхы менен таанышуу үчүн музейге бет алдык. Айша Баги айым бул музейде 2002-жылдан бери эмгектенип келет. Анын жолдошу Баги Юсур бул музейди каза болоор алды жубайына мураска калтырган. 1980-жылы ачылган бул музей жалпы Дунган улутундагылар үчүн зор мааниге ээ. Себеби улуттун маданиятын чагылдырган башка музей дүйнөдө жок. Музейге Советтер Союзунун баатыры Дунган улутундагы Мансус Ванахумдун аты ыйгарылган. Дунган улутунун дүйнөгө биринчи жаралышын бул сүрөт айгинелеп турат. Айша Баги айым бул сүрөттүн кыскача тарыхына токтолду. Мухаммед Умар это Паншаев, это казахский художник. Мухаммед Умар казак сүрөтчүсү. Ал бул сүрөттү Мансус Ванахумдун 100 жылдыгына арнап тарткан. Араб империясы күчтүү болуп, дүйнөнү багындырууну жана ислам мамлекетин түзүүнү каалаган мезгилде алар Кытайга келишкен. Бул өлкөнүн императору Араб Эмиратынан алардын аскердик иштерге үйрөтүүнү суранган. Акырында 3000 араб жоокерлери Кытайда калып, аларды үйрөтүшкөн. Качан араб жоокерлери кетүүгө убакыт келгенде Кытай императору ар бир араб жоокерине эң сулуу 10 кызды белекке берген. Ошол убакта араб командирлеринин бири Кытай сулуусун аял катары алганы бул сүрөттө түшүрүлгөн. Жана Дунган улутундагы биринчи мыркай жарык дүйнөгө келген. Арабтар биздин аталар, ал эми энебиз Кытай. Ошондуктан биз Дунгандар Аллахка ишенебиз жана динибиз ислам. Ал эми ашканабыз Кытайдан. А кухня у нас все китайская. Музейге бир гана Борбор Азияда жашагандар эмес, дүйнөнүн 4 бурчунда жашаган Дунгандар айылдагы ушул музейди көргөнү келишет. Себеби аталган музей жалпы Дунган улутун тарыхын, маданиятын чагылдырып турат. Дунган элинин бул улуттук кийимдери, анда жаш кыздар турмушка чыкканда бул кийимдерди кийишет. Жана ар бир оймо чиймелери өзгөчө бир тарыхка ээ. Для бабушки тогда раньше носили. Бул тапочкалар болсо чоң энелер үчүн. Алар илгери өз колдору менен бул бут кийимдерди тигип сайма түшүрүшкөн. Ал эми муну дагы Дунган косметикалык баштык деп айтууга болот. Бул болсо жаш кыздар үчүн арналган бут кийимдер. Бул азыркы учурдагы заманбап бут кийим, тапочкалар. У нас невеста возили вот в таких. Келинди ушундай кооздолгон арабалар менен алып барышчу. Келинди бул арабага отургузуп, эки жагына эки кичинекей бала колдоо үчүн барышчу. Ал эми азыр заманбап унаалар менен алып келишет. По-современному все она везет. Бул музейдин ичинде Дунган элине таандык кийимдерден башка буюмдар дагы бар. Анда жер айдоо үчүн атайын сокмолор жана кумураларды дагы көрүүгө болот. Это вот называется речная доска. Это уже впоследствии, когда уже при Союзе присылали нам. Бул Союз учурундагы Дунган элинин кир жуучу тактасы. Ал эми муну дарыя тактасы деп аташат. Ошол учурда эч кандай колонкалар болгон эмес. Адамдар агып жаткан дарыяда ушундай таштарга кир жуушчу. Азыркы менен айтканда автомат кир жуучу машина деп койчубуз. Стиральная машина, автомат это тогда называлось. Милианфан айылы Чүй облусунун Ысгата районунда жайгашкан. 1913-жылдары бул жай камыш баскан, саз, эч нерсеге жараксыз жер болгон. 1918-жылдары Дунган улутундагы бир нече үй бүлө Бишкектен бул жака көчүп келишип, алгач кол менен арык казып, жер иштедип күрүч өстүрө башташкан. Азыркы учурда бул айылдын тургундары кыш бүтүп жай келээр менен
күнөскаларды куруп, ага жер жемиштерди өстүрүшөт. Дунган эли чыйрак, иштерман эл болгондуктан балдарын жаш кезинен баштап эле талаа жумуштарына көндүрүшөт. Жолдошум улутту Дунган. Өзүм кыргызмын. Дунган элине келин болуп келген кыргыз кызы Нуриза бул айылда 14 жылдан бери жашайт. Ал жолдошу менен 3 ай сүйлөшүп, акырында баш кошушкан. Азыркы тапта бул үй бүлөнүн бир кызы жана бир уулу бар. Башында Нуриза ата-энесине жолдошу Дунган улутунда экенин айтканда каршылык көрсөткөнүн айтат. Азыркы тапта эки улуттун башын бириктирип турган бул айым жашоодо бактылуу экенин жашырбайт. Дунгандардын салты аябай катуу болот. Биздин кыргызда эмне десек, жашоо жеңил дегендейчи. Дунгандарда кыйынчыраак, оорчураак. Көнөт экенсиң жашоодо баарына. Жер жемиштерге өзгөчө көңүл бурган Дунган эли дасторкондун үстүнө ар дайым улуттук тамактарды коюшат. Нуриза айым үй бүлөсүнө түшкү тамактуу берүү камылгасын көрүүдө. Ал жолдошуна кээде кыргыздын улуттук тамагы болгон 5 бармакты жасап берээрин айтат. Эртемен саат 7-де турам. Эртеменки эшикти алды шыпырмай, үйдүлөрдү каждыйын порядок кылмай, тоокторду жем чачам тоокторго. Эшикти шыпырып бүтүп, чай коюп, кайнатам менен жашайм. Кайнатама тамак берип, чайын берип, калган иштерин, үйдүн жумуштарын кылып баштайм. Малыбыз бар, эки атыбыз бар, коюбуз бар, бир торпок, бир уюбуз бар. Ооба, жер жемиштерди өстүрөбүз көбүнчө ошо. Жусай, пияз дегендей, картошка тургузуп, көбүнчө жусай, пияз, укроп, аларды эметип алып, тазалап, анан бизде Милянфанда атайын алып барып өткөрүп турабыз үй тиричилигине. Бактылуумун, Кудайга шүгүр. Кыргызстанда Дунган улутундагылардын саны арбын. Алар ушул күнгө чейин өздөрүнүн каада салтын, үрп адаттарын сактап, дүйнө элин таң калтырып турат.